Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Айрым сураныштар боюнча сиздердин электрондук поштаңыздарга келген каттарды кантип көрөбүз жана кантип алабыз. Ал үчүн биз Chrome браузерибизге киребиз. Ал жакка киргенден кийин биздин почтабызга келип түшкөн каттарды кантип көрөбүз. Мынакей, менде Gmail почта бар, ошого кирем. Эгер бул терезеде сиздердин поштаңыздар жок болсо, мына бул жерде почта деген жазуу бар аккаунтуңуздардын тушунда. Ошого кирсеңиздер болот. Азыр мага келип түшкөн каттарды мен ачып көрөйүн. Мисалы үчүн эжекелердин жөнөткөн отчетторуну көрүү үчүн мен поштага киремин. Ошол жөнөткөн эжекейдин кирип эле мыштын сол жагын эки жолу бассаңыздар, мындай кайсыл программада жазылган болсо ушул жерде ачыла берет бардыгы. Кичине загрузка болуп атат. Мынакей Excel'де жазып жөнөттүр. Эми бул ошол чейректик жыйынтык боюнча отчетун жөнөткөн. Эгер муну сиздер өзүңүздөрдүн ошол Google дискте сактап койсоңуздар болот, же болбосо компьютериңиздерге мына бул жерде скачать деп турат. Ошол скачать этип алсаңыздар болот. Скачать этсеңиздер, мына ылдый жакта мынакей автоматтык түрдө скачать этилди, сиздин компьютериңизге көчүп өттү. Же болбосо ушул жерде эле печатка жөнөтсөңүздөр дагы болот. Мынакей печатка мен жөнөтөйүн. Азыр все деп кое берейин, эки барак эле экен. Мен мынтип жазгандан кийин бул жерде принтериңиздерди тандайсыздар. 4 лист экен. Ушинтип келген маалыматтарды өзүңүздөргө сактап алсаңыздар дагы болот, же болбосо печатка ошол жерде эле жөнөтүп чыгарып алсаңыздар болот. Азыр мен калгандарында ачып көрсөтөйүн. Мынакей бул жерде дагы мына азыр мага келип түштү. Меники Gmail болгондуктан бул Google Chrome сервисинде кичине загрузка болуп атат. Мынакей муну дагы ушул жерде эле печатка берип чыгарып алайын.
мынакей бир лист экен. Бул баарын ушул А4 форматта, мына принтердин аты. Же болбосо ушул жерде скачать этип алсаңыздар дагы болот компьютериңиздерге. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.